Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү, жеңил өнөр жай, тамак аш өндүрүү жана экспортко ылайыкташкан товарларды чыгаруу үчүн Ош шаарына чектеш жайгашкан Нариман жана Шарк айылдык аймактарында чакан ишкердик жакшы өнүккөн. Биз бүгүн аймактарды аралап көрсөтүүсүндө аталган айыл өкмөттөгү чакан жана орто бизнеси бар чакан ишкерлер менен тааныштырабыз. Ошол жерде 2 жылдан бери иштейм. Мен бул ишканада 2 жылдан бери иштейм. Күнүнө 150-200гө жакын дарбазаларды кооздоочу гүлдөрдү чыгарабыз. Жумуштун жеңили болбосо керек. Жумушубуз оор эле. Бирок иштесең тиштейсиң. Маңдай тер төгүп тапкан эмгек таттуу болот эмеспи? Aslida жумуш жеңил болбойт, нормальный иш оор. Жерде түрмөктөлүп жаткан темирлерден атайын дарбазаны кооздоочу кыргыздын оймо чиймелерин түндүгүн жасашат. Бул ишкананы ачканыбызга быйыл 7 жылдын жүзү болду. Учурда баардыгы болуп 10го чукул адам иштейт. Чыгарган продукциянын басымдуу бөлүгү түштүк жергесинде сатылат. Тагыраагы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында. Бишкекке дагы буйрутма болсо жасап беребиз. Ал эми ушул эле көчөдө балмуздак чыгарган ишкана бар экен. Балмуздакты кандай жолдор менен кантип даярдайт? Кененирээк таанышып келебиз. Biz 2014-жылдан баштап иштеп баштадык. 2014-жылдан бери биз бир 40 киши иштеп жумушталат бизде. Бир күнүнө орточо 6-7 тоннага чейин сүт азыктарын иштеп чыгарабыз. Биз основной мороженое иштеп чыгарабыз. Бир 20 түрлүү мороженое иштеп чыгарганыбызга ушул 6 жыл болгон болсо жыл сайын өсүп атат буюрса. Ондорго основной южный регион, бул жылы уже Бишкекке, Ысык-Көлгө чыгарып баштадык товарларыбызды. Экспорт боюнча бул жылы эми Казакстан менен азыр сүйлөшүп келдик. Эми неме болгондон кийин, документацияларыбыз бүткөндөн кийин уже буюрса уже 2020-жылдан баштап иштеп баштайбыз. Мамлекетке налог боюнча ушул 10 миллион сомду тегерегинде налог төгөбүз жыл сайын. Атайын аппарат менен куюлган балмуздактар атайын муздаткычка салынып, күнүнө 7000-8000 балмуздак даярдалып чыгат. Нормал заводтан пенсияга чыгарымдан кийин Бул ишкана 1987-жылы иштеп баштаган. Ал кезде жетекчилери менен тааныш элем. Кийин ушул жерге жумушка орношуп, пенсияга чыгып кайра эле келдим. Бул жерде көптөн бери иштегендиктен жаңы келгендерге үйрөтөм. Башында 1 тонна балмуздак чыгарсак, азыр күнүнө 3-4 тоннага чейин чыгарабыз. Жумуштун көзүн билгендиктен мага баары жеңил. Быйыл сүт азыктарын чыгарып иштегениме 40 жылдан ашты. Өзүмдүн жасаган жумушум менен сыймыктанам, себеби балмуздактын баары жакшы көрүшөт. Минус 22 градус муздаткычта 10 000ден ашык коробкада балмуздактар сакталып турат. Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнө караштуу Зарпар айылында турабыз. Биздин айыл өкмөттө 16 айыл бар. 16 айылдын ичинде ар түрдүү чакан ишкерлер бар. Ошо чакан ишкерлердин жылдык салыгын эсебинен биздин жергиликтүү бюджетке
жакшы эле акчалар түшөт. Ошолордун эсебинен биз ушундай президентибиз Сооронбай Шариповичтин демилгеси менен региондордо өнүктүр жылына карата ар түрдүү ар айылдарда ушундай асфальттар төшөп, элдин жашоо шартын оңдоо максатында иштерди алып барып жатабыз. Ушу ишкерлерден түшкөн салыктардан элди таза суу менен камсыз кылуу боюнча жана башка көйгөйлөр, окуу жай, мектепке чейинки окуу жайлардын көйгөйлөрүнүн бардыгын ушу жергиликтүү бюджет эсебинен жасап келатабыз. Кадимки эле сүзмөдөн кургатылып жасалган курутту атайын тегирменге алып барып, мындай ундай кылып майдалап, атайын кичинекей баштыкчаларга 25 грамм өлчөмүндө салышат. Мен бул жерде отуруп машинкадан өткөрүп берем. Бул жактан таразадан граммдалып тартылгандан кийин бул пакеттер өткөрүлөт. Бул жактында дата басылып, менин ишим ошол. Бул жактан кыздар өткөрүп бергенде өткөрүп берем. Андан кийинки мындай өткөндөрдө биздин мындай пакеттерибиз бар. Ар бир пакетке 25 туксан салынып упаковка болот. Ишкананы ачканыбызга мына 10 жылдын жүзү болуп атат. Биз 10 жылдан бери өзүбүздүн күчүбүз менен гана иштетип келатабыз. Ошо мурун курутун деп чыгарган элек, ошо эзме курут деп чыгарганыбызга мына 3-жыл болуп атат. Биз эзме курут деп баягы өзүнүн атын өзүндө болсун деп элдер баягы колдо эзип, кыйналып ичкен болсо, азыр муну даяр гана сууга жасап ичишет да. Биз эзме куруттун пакетин чыгарып атканбыз. Азыр бунун бакалашкасы дагы чыгып атат даяр. Буну бакалашкасын муздак суусунду катарда ичсе болот, ысытып, ысык кылып сармай кошуп ичсе да болот. Бул пакетти бул илгертеден эле эме деп коет го, баягы кыргыздардын тамагы болгон да, буну пакетин кайсы жака да салып барып алып эле, кай жер болсо дагы сууга жасап иче берсе боло берет да. Буну бир эле ысык суу, кайнатылган сууга, анан муздак сууга, кааласа газ сууга жасап ичсе да боло берет. Ош тарапта ушу 10 жылдан бери эле секин сатылып келаткан, мына 3 жылдан бери аябай жакшы болуп атат. Мына бул жагы сүлүктүү, бул жагы Токтогулга чейин кетип атат. Анан быйыл күздөн баштап, күздөн бери мен Бишкек шаарында, Бишкекте 2 жылдан бери Фрунзеде сатылып атат. 50 граммдыгы, мына 25 граммдыгы, 20 граммдыгы дагы бар, 3 түрлүү сатылып атат. Анан күздө мен Бишкекке барып, ошо жактан агенттерди алып, азыр Түп, Нарын, Ысык көл, Чолпон Ата бардык жакка таркатылып атат да, азыр бардык жакта сатылып атат. Бул кичи кааркананы жакында ачтык. Бул ишкананы жакында эле ачтык. Азыр баары жолго коюлуп жатат. Өзүбүздүн айылдардагы тургундары иш менен камсыз кылабыз деген оюбуз бар. Учурда үй бүлөбүз менен жетишпей калсак, күнүмдүк жардамчы алып иштейбиз. Буюрса 2020-жылы 20 жумушчу алабыз деген пландарыбыз бар. Азыр 5 литрлик идиш жуучу каражаттарды чыгарып жатабыз. Алар 5 түргө бөлүнөт. Биз идиш жуучу каражатка атайын колго зыян келтирбей турган каражаттарды кошобуз. Сырьеолор Кытайдан келбейт. Көбүнчөсү Малайзия, Иран, Түркиядан алып келебиз. Өндүрүлгөн продукциялар Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында сатылат. Деген план бар. Эми азырча 5 литр чыгарыпбыз. İştegенибизге 3 ай 4 ай болду. Ушу
железо бетон чыгарабыз. Ошол жерден 13-14 адам иштейт. Айтып кетсем, технологиясы боюнча айтсак, күчтүү плиталар кече жакында эле испытанияга текшерип кетишти. Ошол боюнча кетет. Кайерден заказ келсе, ошол жерге куюп беребиз. Кадрлар келип алып кетишет ушул жерде. Немелерге стройкага кетет, үй салгандар алат көбүнчө. Садиктер калат, частный адамдар калат. Şu жұмысшыларға 12 адамға поварлық қылып тамақ жасап беріп атам. Бұлар жұмысшылар шөйде жатып іштейді. Мен ертемен чай қылып берем, обедке қойық тамақ қылып берем, кечінде сұйық тамақ қылып берем. Жұмысшылардың маңайы өте жақсы. Жұмысшылар өз уақытында зарплатасын алып атат. Бардығы жақсы іштеп атат. Берді тамақты күндізі обедке қойық тамақ қылсақ, кечінде сұйық тамақ қылабыз. Білесіздер, ушул бардык ишканадан түшкөн налогдор, ошол патент бардык биздин местный бюджетке түшөт. Бизде азыр 5 кирпич заводубуз бар. Ошол 5 кирпич завод, 3 шагыл заводубуз бар. Анан ошол кафе, ресторан, чайханалар бар, алар иштеп атат, вулканизациялар иштеп атат. Ошол мындай жеке ишкерлердин жардамы менен ошол азыркы кезде көп эле нерселер иштеп атат. Ош областынын Карасу районунун Шаркы айыл өкмөтү Кыргызстанда 453 айыл өкмөт болсо, элдин саны боюнча алдыңкы айыл өкмөттөрдүн бири болду. Бизде азыр 46.600, 47.000дей эл жашайт. 6 айылыбыз бар, 10 мектеп. Проект жазып, ошол проектте конкурста жеңип, Швейцария мамлекеттин элдин үнү деген проект боюнча өзүңүздөр көрүп турасыздар, сертификат кылганбыз, акча 2 миллионго. Ошол 2 миллионду алып, 2 мектебибиздин Арпиев мектеби жана Хамза мектептердин астына брусчатка басып, жана тышкы сырткы коргоонун курганбыз, заборун. Көбүрөөк ошол жарыктандыруу жагын карап атабыз, көчөлөрдү жарыктандыруу, ички көчөлөрдү. Ошол менен бирге эле мына тротуар боюнча азыр Маданият айылында тротуарды почти 1 ай бүтүрдүк. Ана муну көчөбүздө, центральный көчөбүз бар, муну Садыков көчөсүндө. Быйыл азыр 1 миллион акча бөлдүк. Эң акыркы этабы калды. Потом жылда 1 миллиондан азыздан кылып бөлүп, бюджеттин тардыгына баштанып, байланыштуу ошентип бүтүрүп атабыз. Азыр мына проект бүттү, порталдан өттү. Азыр ошо 1 миллионду мен бүтсө, ошо мен бул айылыбызда бүтөт. Тротуар маселеси, аслында ушул центральный көчөлөрдөгү тротуар маселе бар чечилген.